Мен ошол биринчи булактан болсун деп, ошол бардык маалыматтар биринчи булактан кетсин деп, анан ушундай деп угуп атабыз, момундай деп чыгып кетиптир деген суроолор аябагандай көбөйүп кетти. Айрыкча 2 күндүн ичинде. Ошол эртең расмий түрдө иш башталардын алдында кандай сурооңор болсо келип бергиле деп жыйнап атабыз. Кимде кандай суроо болсо тартынбастан бере бергиле. Айрыкча машинада баратканда көп телефон чалышат. Бир жерде жыйында отурсаң телефон чалып сурайт. Монда кенен отуруп сүйлөшөлү десең жок. Кандай суроолор бар? Биринчи суроо жалбырактуу сентябрда. Исламбек Шайсановна эки талапкер мында 4 адам бириккен каттоодон өттүңүздөр президентке. Анан эртең агитация башталган турат. Сіздер буга чейин ушул төртөөңүздөр бир талапкерди колдойбуздар. Эртең белгилүү болобу же эки башка эртең алыңыздарбы? Жагдай аябай тез өзгөрүп атпайбы? Күн санап эмес, саат санап өзгөрүп атат. Түшкө чейин жагдай бир түзүлөт, түштөн кийин башкача түзүлөт. Ошондуктан ошол саясий күч катарында, саясий партиялар катарында бир туура эмес маалымат биз тараптан, журналисттер тарабынан эмес, кээ биргилер айткандай мени туура эмес түшүнүп калыптыр эмес, биз тараптан кетти. Кандай туура эмес маалымат кетти? Тактикалык жактан туура эмес кетти. Биз ошол бир талапкерди чыгарабыз, ага чейин партия түзүлөт деп жарыя кылбадык беле. Партия түзүлүү процесси жүрүп атат, ал токтогон жок, анда маселе жок. Тескерисинче 4 илтик эмес, кийин 5 илтик деп жазып баштадыңар. Бүгүнкү күндө 7 илик же болбосо сүйлөшүүлөр жүрүп бүтүп калганын эске алганыбызда бир 7-8 чоң партиялардын биригүүсү күтүлүүдө. Кудай кааласа бул болот. Мен күнүн айтпай эле коеюн. Качан болот, кандай жарыяланат деген. Ошо күнүн айтып алып, кээде туура эмес кадам таштап коюп атабыз. Бул жүрүп атат. Партиялык түзүлүш кетет. Талапкерлер боюнча жана жагдай өзгөрүп атат дегенде сиздер деле бизден көп угуп атасыңар да. Кимдер менен кимдер сүйлөшүп атат, күн батканча кимдер менен жүрөт, күн баткандан кийин каяка барып атат деген сыяктуу иштер көп болуп атпайбы? Биздин чочулаганыбыз эмнеден болуп атат? Ошол бир талапкер чыгарып койсок, ошону ар кандай жолдор менен, сүйлөшүү жолу менен, макулдашуу жолу менен, же дагы башка бир кызыктыруучулук жолдору менен мындай бир иштеп жүргөн кишинин аркасында сөзсүз бир кемчиликтери кетпей койбосо керек. Ошолорун таап, айтып, деп, талапкерсиз калтырып коебу деген чочулоолор бар. Биздин максатыбыз ак, таза. Ошол бир талапкер болуусу керек деп мен нечен убактан бери айтып келатам. Бир эле күрөш жүрөт. Бийликтин талапкери жана бийликтин эмес талапкери. Бүгүнкү күндө 13 болуп катталдыбы? 12 талапкер бир тарапта болот, бир талапкер бир тарапта болот. Мына ошол 12 талапкердин атынан бирөөнү кой берген копурталдуу болуп турат, кооптуу болуп турат. Сиздер деле өзүңүздөр байкасаңыздар керек, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын соц системасы муну алдын ала айтууга эч мындай бир кепилдик бере албайт да. Көрүп атасыздар, бир эле киши момундай деп жарыялап койду эле, же бир киши арыз жазды эле деген иш менен не иштер чыгып кетип баратканын көрүп атасыздар. Ошону эске алуу менен бүгүнкү күндө ал айткан сөзүбүздөн бир аз чегинип турууга туура келет. Бул баягы күрөш жүргүзүүнүн ыкмасы катарында кабыл алсаңыздар болот. Тактикалык жол менен болгондо шайлоо күнүнө жакындагы өзгөрүүлөр болот экен. Шайлоо күнүнө жакын эмес, эртең бир 3 күндүн ичинде көптөгөн өзгөрүүлөр чыгып кетет. Азыр көптөгөн суулар агат. Күн санап эмес, саат сайын өзгөрүп атат дегендин себеби ошону. Көрөбүз, буюрса. Бирок акыр аягында баары бир талапкерге келишибиз керек. Ал ким болот? Бул башка маселе. Мүмкүн ушул 3 саясий партиянын ортосунан гана чыккан талапкер эмес,
башка талапкер да болуп калышы мүмкүн. Бизге бүгүнкү күндө эң негизги максат эмне? Жеңишке жетишүү. Жеңишке жетишүү боюнча бүгүнкү заман эл, мындай башка тил менен айтканда электорат деп айтышып атпайбы? Эмнени талап кылып атат? Эмнеге көп басым жасап атат? Эмнени каалап атат? Биз кандай жол менен барганда, кандай ыкма менен барганда жеңишке жетишебиз? Биздин максат жеңишке жетишүү. Анан шайлоого катышып эле коюу эмес. Шайлоого катышып бир жыйынтыкка жетишүү болуп турат. Ошондуктан эртең мындай болуп кетет, жандай болуп кетет деп айтуу өтө кыйын. Ошого түзүлгөн кырдаалга жараша өзүбүздүн ыкмаларыбызды, күрөштөрүбүздү өзгөртүшүбүз мүмкүн. Бул деген сөз баягы тарап кетиптир, башка болуп кетиптир деген сөздөргө бир чекит коюу маселеси. Эми Кыргыз Республикасында ким кандай кааласа, оюна келгенде тастыкталабы, тастыкталбайбы баарын жаза берүү азыр модага айланган го. Билип да жазат, бирөө билбей да жазат. Ошондуктан кандай суроо болсо, ыңгайсыз болсо дагы бериңиздер. Мен жооп бергенге даярмын. Бул жакта Facebook аркылуу онлайн көрсөтүп болуп атат, көрүүчүлөр суроолорун берип атат. Балким булардын да суроолорун жатпайбыз. Көрүүчүлөрдүн бирөөсү ошо 4 илдиктин арасында саясатчы Кынчыбек Ташиев Сооронбай Жээнбековго өтүп кетиптир го, бийликтин тарабына өтүптүр. Ушул боюнча сиздин маалыматыңыз барбы же жокпу деген ачык айтып коесузбу? Бүгүнкү күндө кеттиби же кеткен жокпу деп суроо беребиз. Партиялык түзүлүштөн кете элек. Ал киши талапкер болуп катталган. Бирок биз сиздер сыяктуу эле массалык маалымат каражаттарынан, жергиликтүү тургундардан, айрыкча Жалал Абад шаарынан ушундай маалыматтарды алып атабыз. Биз кече жыйналдык, сүйлөштүк. Эгерде ал киши ошондой тандоо жолун тандап алып, өзү талапкер катарында барбай, башка бирөөнү колдоп кеткен болсо, өкүнүчтүү, бирок ал кишинин өзүнүн эрки. Ошондойго барышы мүмкүн болуп калды. Бул өкүнүчтүү көрүнүш, бирок дагы бир жолу айтам, партиянын түзүлүшүндө бир партия болуу максатында ал киши кайта элек. Президенттик шайлоого байланыштуу ошондой чечим кабыл алыптыр. Чечимине сый мамиле жасашыбыз керек. Ар ким өз жолун өзү тандап алат. Барбы дагы суроо? Мындай баарыбыз деле түшүндүргөн мындай суроодо шайлоонун таза өтөрүнө канчалык мындай ишеним бар? Шайлоонун таза өтпөстүгүнө мен өткөн жылы эле айткам. Шайлоо таза өтпөйт. Бүгүнкү күндө эмне болуп аткан, кандай окуялар болуп аткан, бүгүн БШК жанакы шайлоону таза өткөрүү боюнча талапкерлердин ортосунда бир меморандумга кол коелу деп жыйын өткөрбөдүбү? Биз барып көрдүк. Ал жерде шайлоочуларга сатып алууга тыюу салуу дейт. Ал жерде сатып ала турган кишилер бар баптыр. Жалаң жанакы шайлоо таза өтсүн деп талап коюп аткандар бардыр. Ошон үчүн биз БШКнын даярдаган текстин карап көрдүк. Өтө сабатсыз даярдалган. Деңгээли төмөн. Бул нерсе кенен болуш керек да. Кенен кандай? Мына Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли үчүн баратам, президенттикке баратам деген кишилердин деңгээлин андай түшүрбөш керек да. Жоопкерчилигин көтөрүү максатында мен сунуш киргиздим. Манас орденин тагып жүргөн азаматтар көп. Кыргыз эл акыны, Кыргыз эл жазуучусу болуп жүргөндөр көп. Академик профессорлор көп. Кече эле мына 130 киши сыйлык алды. Ошол сыйлыкка ээ болгондор филармонияга топтолсун. Эгерде шайлоочуларды сатып алам же шайлоочуларга башкача мыйзамда көрсөтүлбөгөн аракеттерди жасайм деген талапкер ошончо элдин алдында түз эфирде эгер ушул мыйзамдарды бузган болсо, эми конституцияга кол коюп деле ант берип алып бузуп атпайбы, трибунадан түшпөй атып эле бузуп атат. Ал көнүмүш адат.
аябагандай каттуу кыргыз касиеттерине таянып каттуу убада бериши керек, каттуу сөз берилиши керек. Бирок убада берилип эле келет дагы бүгүнкү күнгө чейин бир талапкер камалдыбы, бир талапкер жоопко тартылдыбы? Мен ошол жерде айттым, жана белгилүү сөз бар эмеспи, бизде жалкоолор менен келесоолор гана уурдабайт деген. Мен ошол жерде айттым, жалкоолор менен келесоолор гана көрбөй атат шайлоолордо эмне болуп атканын. Элдин баары көрүп турат. Алдын ала насият таратылгандар бар. Алдын ала бир талапкердин пайдасына акча жыйналып аткандар бар. Мугалимдердин эмне иш кылып атканын көрүп атабыз. Студенттердин паспорттары жыйналып атканын көрүп атабыз. Баягы эле баягы койчуманын таягы. Акимдердин чуркап жүрүп атканын көрүп атабыз. Ар бир райондон чыккан кызматкер Бишкекте бираз башы көрүнүп калганын, баары көчүп кеткенин көрүп атабыз. Ар бир районго жетекчилердин коюлганын көрүп атабыз. Аларга райондук акимдердин көмөк көрсөтүп атканын көрүп атабыз. Ар бир районго милициялардын бекитилгенин көрүп атабыз. Мунун баары негер болбой атат, жок андай нерсе жок деген болсо, бул адам эмес. Бул пенде эмес. Мына азыр Кудайга шүгүр, баштакыдай заман эмес, маалымат тез эле тарайт. Ош электр тармактарындагы кызматкерлерден акча жыйналып атканын өзүңөр тараттыңар. Бир кишинин коруна деп жыйнап атканын, фондуна деп. Ноокат районунда мугалимдердин эргүү мезгилиндеги отпускной акчаларынын кем берилип калгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Толгон токой маалыматтар бар, тек гана ага көңүл бурган киши жок. Ушундай аракеттер жүрүп аткандан кийин шайлоо таза өтөт деп менимче биздин мамлекетте 3 киши ишенип турат. Бири мамлекеттин башчысы, экинчиси өкмөттүн башчысы, үчүнчүсү БШКнын башчысы. 3 кишиден башка таза өтөт деген кишини көрө элекмин мен. Той тамашаларда кыргыз барыбыз, кичинекей шаарда жашайбыз. Той жок, күн жок да. Ошол жерге барып атка минерлерден деле сурасаң, алар деле ишенбейт. Бул факт, тек гана силерге айтпайт да алар, ар кандай жагдайларга байланыштуу айтышпайт. Мына силер өзүңөр деле билесиңер, шайлоонун таза өтпөсүн. Ал жерде бир карындашым отурат, өткөндө сүрөттү чыгарып, дагы бир кишинин батасын бердирип чыгарып коюп. Эми ушул куйтулукту токтотушубуз керек эле да. Бир акылыңа сыйбаган, 70 жыл уктасаң түшүңө кирбеген нерселердин баарын чыгарып жүрүп эле маскарабызды чыгарып атат да. Анан аябай рахат алышат анан. Дем эле ушундай бир аркасын тырмап бергендей рахат алат. Аны менен эмнеге жетебиз биз? Эмнеге барабыз биз? Эмне максатта ошону жасайбыз? Эгер буйртма менен жазып атабыз десек, аны айтышыбыз керек. Же бир так далилдер болгон болсо, аны коюш керек. Тилекке каршы ушундай башаламан өлкөбүз. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Мыйзамдарыңа дагы баш ийбейт, иманыңа да баш ийбейт, же Кудайдан коркпойт, же конституциядан коркпойт, же мыйзамдан коркпойт, эч нерседен коркпой калдык да. Абдан жаман, өкүнүчтүү коомго айланып калдык. Ушундай. Гүлбара Барктоосова деген суроо берип атат. Ошо Адахан Кимисанбаевич, талапкерлерди бириктириңиз, Котур Ташкоюндагылардын баарын чыгарып, бир улуттук лидер болуп чыгыңыз деп кабыл айттыр. Андан тышкары Темир Сариев менен да төрттүктүн ортосунда сүйлөшүү болуп атты эле. Ал процесс кандай болду дейт? Темир Сариев менен дагы, Өмүрбек Бабанов менен дагы, башка талапкерлер менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп эле атат. Ким дедиңиз, абдан туура маселе. Мен максатты ушундай койдум. Мен силерге ачык айтайын. Бүгүнкү күндө негизги максат болуп аткан башаламандыкты токтотуу. Ким токтотот аны? Мадумаров токтотобу, Бабанов токтотобу, Сариев токтотобу? Ким токтотсо ошол токтотсун. Эгерде ушул маселени токтотуш үчүн тилиңизден байлап алалы деп туруп, ошону токтотууга реалдуу күчү жеткен инсан болсо, сиз баш тартасызбы деген суроо койсоңуздар, мен тартам. Мен башка партиялардын съезди өтүп атканда дагы айттым мен. Бизге бардыгыбызга жеңиш бирөө болот. Бир жеңиш бүтүндөй журттун бардыгына бир жеңиш болот. Жеңилүү ар бирине 100 эселеп мойнуна түшөт. Муну түшүнүшүбүз керек. Ар бир демилге көтөргөн киши өзү кептелет го ушундай жаман жагдайларга. Мына ушу демилгени көтөрүп койгондон кийин азыртан баштап жазасыңар.
Өзүнө караганда бул кишиде мүмкүнчүлүк көбүрөөк, береби экен жол, бошотобу экен, бошотпойбу экен деп. Мен дагы айтайын. Эгер менин көзүм жетип турса, биринчиден, экинчиден ушул Кыргыз мамлекетинде аябагандай каттуу тартипти орнотом. Кайрадан баягы президенттик, парламенттик аралаш системасын алып келем. 120 депутатты кыскартам. 25 өкмөттүн кереги жок. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн аткаруу бийлигинин башында болушу керек. Сот системасын каттуу, олуттуу өзгөртүүлөргө алып барам деген киши болсо, биринчи болуп колун кысам да колдоп кетүүгө даярмын. Мен эмнеге эки киши, эки тараптын гана ортосунда күрөш болот деп атам? Эмне үчүн Сооронбай Жээнбековди колдоодон баш тартам мен? Киши катары, инсан катарында биздин аласа бересебиз жок. Биздин мамилебиз мүмкүн жогорку адамдык деңгээлде. Бирок саясатчы катарында түп тамырынан көз карашыбыз дал келбейт. Биринчиси, экинчиси, ал киши ачыктан ачык жарыялады. Мен Алмаз Атамбаевдин ишин улантам деди. Бул өтө коркунучтуу. Бүгүнкү иш уланып кете турган болсо, бул өтө коркунучтуу. Ал кишинин ишин улантам, ал киши жасай албаган нерсе, үлгүрбөй калган нерсесин мен үлгүрөм дегенде, мен бүтүн боюм менен каршы чыгышым керек. Мына ушул максатта. Анан жеке инсандык, адамдык мамилебизде дагы бир жолу айтайын, эч кандай чатагыбыз жок. Тестабы сурада кече Кара Сууда шайлоо болду да. Анан шайлоогондон кийин башка окутабыз, анан ушул шайлоодо эч бир саясий күчтөр таасир эте алган жок да. Шайлоо бүткөндөн кийин, ошону бүткөндөн кийин ошол оюн айтканга дагы батына алган жок да. Анан кийин президенттик шайлоодо дагы ушундай болуп шайлоо өткөрөт деген коркунуч жокпу? Ушундай коркунуч бар. Ошондуктан айтып атам, келгиле. Кимиң болсоң ошонуң бол, кел. 12 талапкердин баарына кайрылам. Мындан бир 3 жума башта кайрылдым эле. Эгер ушул жол менен кете турган болсо, шайлоонун баарынан баш тарталычы. Биз тек гана баягы байкоочу катарында катышпайлычы. Байкоочу катарында да, мындай катышып отурган киши катарында. Же болбосо, ошол 12 талапкердин баары биригип, бир муштум болуп туруп, бир кишиге токтойлучу. Кимде мүмкүнчүлүк көп болсо, бүгүн дагы бир жолу айтам. Эл менден сурайт да, журналисттер сиздер да сурайсыздар, шайлоого даярсызбы деп. Мен даярмын. Мен 15 жылдан бери даярмын. Кеп талапкерде эмес, кеп коомдо, кеп элде. Эл даярбы деп суроо берем мен. Бүгүнкү шайлоого биздин кыргыз элибиз даярбызбы биз? Кандай даяр болуш керек деп сурайт кайра. Мен айтам, өз напсиң менен күрөшкөнгө даярсыңбы? Акчанын артынан кетпегенге даярсыңбы? Мектебимдин директори кыйнап атат деп, мектебимдин директорунун айтканына каршы чыгууга даярсыңбы? Өз эркиң менен барып добуш берүүгө даярсыңбы? Өзүң менен өзүң каласың кабинага киргенде, ошондо өз абийириңдин алдында өзүңдүн тазалыгыңа өзүң ишенесиңби? Менден сурабай эле коюш керек, даярсызбы? Мен даярмын. Коом даяр болуш керек. Мына ушул кол топтоп атканды эле көрбөдүкпү? Кол топтоп атканда көрдүк. Канчадан берет экен? Эмне берет экен? Башкалар мынчадан берип атат. Силер эмнеге бербейсиңер? Ушул коомду карап отуруп айтасың. Коом даяр болуш керек биринчи. Өзгөрүүгө. Менимче бүгүн саясатчылар даяр, эми коом даяр болуш керек. Бул оор маселе, бул коркунучтуу маселе. Бүгүн эле угуп атабыз. Ар бир жерлерде паспорттардын жыйналганын угуп атабыз. Ар бир мамлекеттик кызматкерлерге жогорулатылган милдеттемелердин берилгенин угуп атабыз. Биз башка мамлекетте жашабайбыз да. Менин сурооңузга толук жооп бердимби? Дагы бир суроо келип атат. Президентке талапкерлигин коюп, бирок Борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койгон, ошо 4 элдиктин бирөөсү саясатчы Ахматбек Келбековдун маселеси боюнча ошону шайлоо каттабай койгон процесс боюнча оюңуз кандай дейт? Мыйзамдуу каттабай койгонча мыйзамсыз аракеттерди көрдүбү? Бул жерден эки тараптуу караш керек. Мыйзам боюнча катталууга укугу барбы же жокпу?
Мына ушул маселени карап атканда БШК канчалык деңгээлде өзү мыйзамды сактады? Бул башка маселе. Менин угушума караганда бул жерден бир аз фальсификация болуп кетти. Ошол шайлоого катышпаган, жүйөлүү себептер менен катышпаган Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн бирөө андай кат жазып бербегендиги жөнүндө маалымат бар. Бирок БШК жарыялап жиберди, кат жазып жиберди, биздин чечимге макул деп. Андай кат жок. Эгер бул факт далилденип калган болсо, ошондой чечим кабыл алгандар жоопкерчиликке тартылышы керек. Фальсификация жасагандыгы боюнча тартылышы керек. Катталууга укугу барбы же жокпу? Ал маселе юридикалык, укуктук багытта каралышы керек. Бирок чечим, мен дагы бир жолу айтайын, Келдибеков боюнча фальсификация болуп, туура эмес чыгып калды деген мүдөмүк бар. Муну эми кайсы сотко барып кайрыласың? Сократ айткандай, соттор ким? А судьи кто? Ушундай. Эгерде ошол БШКнын мүчөсү чыгып жарыялап жүйөлүү себептер менен дейт, Кудай көрсөтпөсүн андай жамандыктарды, эгерде келип туруп чыгып мен андай кат жазып берген эмесмин деп чыга турган болсо, бул чоң чубулгандуу ишке айланат. Биринчи майрамдын соту 20 октябрга чейин митинг пикеттерди өткөзүүгө тыюу салган. Президент Алмазбек Атамбаев менен сүйлөп жатканда, эгерде шайлоодон кимдирүүгө абалды эстелештирилсе, ал катуу жазаланат деп билдирди. А сиздин ошол съездде сүйлөгөн сөзүңүз бар эле, биз мына 2 жолу озулуштуйду, бул жолу дагы 3 жолу. 3-үнчү жолу мындай болсо, биз 4-үнчү жолу мындай болсо, биз жооп бергенге даярбыз депчи. Эгер президенттик шайлоону фальсификация болуп бурмаланса, сиз айтып жаткан сиз колдогон, балким сизди колдогон талапкерлер кандай чараларга барасыздар? Бир жерди тактап коюшубуз керек да, мен айттым, эгер бийлик мыйзам бузуу менен шайлоо өткөрсө, биз да мыйзам бузууга барышыбыз керек. Мыйзам бузулуп аткан жерде мыйзамдуулукту талап кылыш милдет. А эгерде бийлик мыйзамды бузган болсо, өздөрү үлгү көрсөтсө, мыйзамдуулукту сактагыла деп талап кое албайт. Талап койгонго укугу жок. Мына Кара Суудагы өткөн шайлоону азыр мисал келтирип өттү. Ошол жерде конкреттүү түрдө көрүнүп турат. Кандай кишилер, кайсы партиялар, кимдер одону түрдө бузуп эмес, тейлеп тепсе бийлеп атканы көрүнүп турат. Мен көрөйүн, эртең каралат экен, расмий түрдө БШКда каралат экен. Байкап туралы, кимдер жоопко тартылат дагы, кимдерге үлгү болот. Атамбаев эгер ошолорду аеосуз түрдө жоопко тартып, камап жиберсе, баракелде деп кол чабат. Бирок ал пайдалуу партиянын, керектүү партиянын пайдасына болуп атпайбы? Аны кантип камайт? Бирөөнү камайын деп жарыя кылаардын алдында эки жагыңды карап алышың керек да. А сен ошондойлордон тазасыңбы? Сенде жокпу ошондой нерселер? Эгер эртең чечкиндүү түрдө аларды камап жиберген болсо, алар көрсөтмө берип атканда айтат. Мен тек гана буйрук аткардым. Бизде Кыргызстанда ошондойбуз. Жасары жасап алып бекилип калган болсо, мына мен жасап келдим дейбиз. Кармалып калып жоопко тартып атканда бул буйрук берген деп. Булар коркот аларды камагандан. Себеп алар айтып коет, буйрукту кимдер берди, кимдер жиберди. Акыры аягы Кара Суудагы болгон шайлоонун түбү келип Бишкектен токтойт.